Экинчи бөлүм. Кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силер бир кезде бул дүйнөнүн адаты боюнча абада бийлик кылып жаткан төрөнүн жана Кудайга баш ийбеген адамдарда азыркы учурда аракеттенип жаткан рухтун каалоосу боюнча жашачусуңар. Бир кезде мындай адамдардын арасында биз да дененин каалоолорун аткарып, оюбузга келгенди кылып, денебиздин күнөөлүү каалоолору боюнча жашачыбыз. Башкалар сыяктуу эле табиятыбыз боюнча Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз. Бирок ырайымга бай Кудай бизге болгон улуу сүйүүсү менен кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди да Машаяк менен бирге тирилтти. Ырайымдын негизинде куткарылдыңар. Бизди Машаяк менен бирге тирилтип, Машаяк Иса аркылуу асманга отургузду. Кудай муну Машаяк Иса аркылуу бизге көрсөткөн жакшылыгын жана өз ырайымынын ченемсиз молдугун келечек кылымдарда көрсөтүш үчүн жасады. Силер ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Эч ким мактанбашы үчүн бул кылган иштерден да эмес. Анткени бизди ал жараткан, Кудай алдын ала белгилеп койгон жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн. Биз Машаяк Иса аркылуу жаратылганбыз. Ошондуктан эстегилечи, бутпарас болуп төрөлгөн силер бир кезде кол менен сүннөткө отургузулгандар тарабынан сүннөтсүздөр деп аталчусуңар. Ошол мезгилде силер Машаяксыз элеңер, Исраил коомчулугунан четтетилгендер элеңер, келишимдердин негизинде берилген убадаларга чоочун элеңер. Бул дүйнөдө үмүтсүз жана Кудайсыз элеңер. Бир кезде алыс болгон силер Машаяк Иса аркылуу, Машаяктын каны аркылуу азыр жакын болуп калдыңар. Анткени Машаяк биздин тынчтыгыбыз, ал экөөнүн бирди жаратып, аларды бөлүп туруучу тосмону талкалады. Душмандыкты өз денеси менен осуяттардан турган мыйзамды окутуусу менен жок кылды. Муну ал тынчтык орнотуп, экөөнүн өзүнө бир жаңы адамды жаратыш үчүн, душмандыкты айкаш-жыгачта жок кылып, айкаш-жыгач аркылуу экөөнү бир денеде Кудай менен элдештириш үчүн кылды. Ошентип ал келип, алыс болгон силерге жана жакын болгон аларга тынчтыкты жар салды. Анткени ал аркылуу биз алыс жана жакын болгондор бир рух менен атага баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатабыз. Демек силер эми чоочундар жана келгиндер эмессиңер, ыйыктардын мекендештерисиңер жана Кудайдын өз элисиңер. Силер элчилер менен пайгамбарлардын пайдубалдын үстүнө курулгандарсыңар. Ал эми бурчка коюлуучу негизги таш Иса Машаяк өзү. Ошол таштын үстүнө кыналып курулуп жаткан бүт имарат Теңирдин ыйык ибадатканасы болуу үчүн бийиктеп келе жатат. Кудайдын турак жайы болуу үчүн силер да рух аркылуу ошол таштын үстүнө курулуп жатасыңар.